Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык Ой өрүшү Кургазор китебинен номер 29 сабак. Эң сонун кызыктуу темага келдик. Азыркы илим деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи илимдин ыкмалары. Экинчи 21 кылымдын илиминдеги тенденция. Үчүнчү илимий изилдөөлөр. Төртүнчү кайталангыс окумуштуулар. Бешинчи жасалма тармактар. Биринчи илим фактылардын акыр чикири эмес, ишеничтүү иреттешкен билимдер. Илимий таанып билүүнүн ыкмалары. Көңүл буруңуздар. Сурамжылоо, байкоо, диагностика, экспертиза, колдонуу, өзгөртүү, кайра куруу. Экинчи 21 кылым илиминдеги тенденция. Көңүл буруңуздар, илим жалпы адамзаттын байлыгы. Биз фактыларды тизмектеп, китептеги маалыматтарды кыйыштырсак эле илимпоз болуп калбайбыз. Бул журналисттин иши. Илим бул жаңы концепцияларды жаратат. Корифей гениал пландарды ойлоп табат. Азыр батышта илимий даражаны коргоодон мурда анын эмгеги англис тили менен илимий журналда басылат. Ошол эмгекке илимий журналда рецензия болот. Мындайча айтканда баа берилет, салмактап коюлат. Академик болуу үчүн оригиналдуу илимий изилдөө болуусу керек. Ал англис тили менен эл аралык журналдарда жарыяланат. Илимдин салымы интернетте катталат. Чоң Россиянын академиктеринин дүйнөлүк илимге кошкон салымы 3%. Кичине Голландиянын салымы да ошончо. Ал эми Кыргыз Республикасында илимге кошкон салымы 0,12%. Ал эми Казакстанда 0,22%. Ал эми КМШ өлкөлөрүндө илимий камылгасы жок адам, коомго салымы жок, теориялык жыйынтыгы жок бирөөлөргө учкашып, авторлош болуп, бирөөлөр аркылуу жаздырып, расмий наам алгандар бир топ. Кээде диссертациясынын тексти менен автор рефератынын мазмуну жана стили кошпой калат. Муну жалган илим деп да коюшат. Үчүнчү актуалдуу илимий изилдөөлөр. Өнүккөн өлкөлөрдө илим адистеринин басымдуу бөлүгү биотехникалык колдонмо, информатика, айыл чарба, машина куруу, робот куруу, интернет менен алектенет. Теориялык, фундаменталдык, гуманитардык изилдөөлөр басымдуулук кылбайт. Кыргыз Республикасында биотехнология, плазма, лазердик, оптикалык технология боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт. Бүгүнкү илим кабинеттерден сыртка чыгып, өндүрүштүк күчкө айланууда. Төртүнчү кайталангыс окумуштуулар. Сократ бир дагы илимий эмгек жазган эмес. Өзү сел-саяк жүрүп, элди субкатка тартып, уккан жоопторун өз алдынча сынчылык менен талдаган. Анын идеяларын башкалар китепке түшүрүшкөн. Авиценна 13 илимди, Ломоносов 9 илимди толук ээлеген. Гуго Кроци Францияда 15 жашында эле укук илимдеринин доктору болгон. Кореялык Ким 15 жашында физика илимдеринин наамын алган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, кибернетиканын атасы Винер 14 жашында жогорку окуу жайга кирип, 18 жашында илимдин кандидаты болгон. Эне сайлык кыргыз Николай Катановго 3 эмгеги үчүн илимий даражасы сырттан ыйгарылган. Бешинчи, көңүл буруңуздар, жаңы тармактар. Жаңы тармактарда бул жасалма интеллект илими Герберт Сеймон тарабынан учкун химиясы, Теодор Свардберг тарабынан негизделди. Лазарев адамдарды радио толкундар менен башкарууну тапты. Урматтуу угармандар, сиздер бүгүнкү чыгарылышта азыркы илим тууралуу азын-оолак маалымат ала алдыңыздар. Ой өрүшү Кургазор китебинде 61-62 беттерден дагы өз алдынча окуп чыксаңыздар болот. Эң сонун маалыматтарга ээ болосуздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.